Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Асырлар жана таксыркалар, френди френдеси. Достор и достушки. Мына Жалал Абад шаарынын андай визиткасы десек болот. Кыргызстандагы эң алгачкы арка, биринчи арка. Ушул аркадан башталган, башка шаарларга дагы арка курулуш. Курманбек Батырдын айкели. Сузак круговой деп коет бул жерде. Байрак жыртыла берип түзүлүп калыптыр. Азыр мен бул жерден Жалал Абадка карап жол салам. Узунураак видео болуп калышы мүмкүн. Бирок кызык болсо чыдап көрүп койгула. Кыска тартканга аракет кылам. Азыр бул жерден биз көрүп турабыз. Жол оңдолуп атат. Могул жактан наркы беттен көрүп атасыңар. Тротуар аттуу нерсе жок. Мына тротуар окшотуп коюптур. Могул жакта окшоп калыптыр тротуарга. Бирок бул тротуар эмес да. Бул тротуар эмес. Бисмиллахиррахманиррахим деп баштай берейин. Мына бул 7 миллион сомго 2-3 жыл мурун 7 миллион сомго реконструкция болгон аллея. Бул жерге биздин ошол Жалал Абад, Сузак, ошол Жалал Абад шаарынын айланасы дагы үйлөнүп аткандар, жаштар келип ушул жерге сүрөткө түшөт. Мына Курманбек Батырда айкели. Тез жакта шоро, моро, суу дегенде. Азыр бул Сузак районунун айыл өкмөттөрүнүн жерлери. Курманбек кылымдар мурасы дейт. Мына бул мен Айшатам архитектор болгон Раматылык Шерматов. Азыр биз Абдан Кара населенный пунктуна кирип бара жатабыз. Бул жер өзү велосипед же жөө жүргөнгө өтө кооптуу жер деп эсептелинет. Себеби бул жерде машиналар өтө бат айдайт, каттуу айдайт. Бир 3-4 ай мурун ушул жерде бир Карадарыялык баланы машина уруп кеткен, велосипед менен кетип атканда караңгыда. Себеби бул жерде түнү свет жамбайт, капкараңгы. Велосипедди кетип атса уруп, насмерть кетиптир ал баланы. Мына бул жакта биз көрүп турабыз. Тротуардын орду бар. Тротуарда эле болгонбу эмне? Бирок көрүнүшү тротуардай эмес. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Аркамдан катуу ылдамдыкта келген автоунаалар. Бул Абдан Кара же Кайрагач деген айыл. Азыр мына сол жагыбызда илгерки Кыргызстанда эле эмес, Өзбекстанда, Тажикстанда белгилүү ашкана бар эле. Мадумарата мантысы деп коет эле бул жерде. Мадумарата мантысы. Бул жакта чегара, Мегабат жакта чегара ачык болгондо ошон келип
Manты жеп кетчү адамдарчы. Эми жарым саатта келет эле да. Мына уже мата деп коюптур. Манты. Азыр аксакалды сүрөтүн коюп коюптур. Мадумар аксакал өзү өтүп кеткенден кийин ал мантыны өзүдө эч ким жаса албай, бул жака эч ким келбей калган. Жабылып калган азыр Мадумар ата. Так, мо тротуар бар экен. Тротуарга чыгайлычы. Ошо Оштон келчү, Кара Суудан келчү манты жегени. Эмчи жалганбы? Анча мынча Бишкектен да келчү дейт. Же бул жерден ысык манты алып ороп туруп самолет менен Бишкекке берчү дейт. Ошондой уламалар айтылып жатат. Бирок чынбы жалганбы аны айта албайм. Мен укканым айтып атам. Бул жерде бар экен вот. Айылды ичинде бир аз тротуар. Азыр өчүрүп атам. Birazdan ki ayıldan kийин көрөбүз положенияны. Итак, туугандар, айылдан чыктык. Айылдан чыгып, мына жолго чыктык. Айылды ичинде тротуар болгону менен айылдан чыккандан кийин эле уже тротуар жоголуп кетет да. Эми ладан кара айылдан да, кайрагачы ладан кара. Бул жакта деле азыр чоң конуштар. Миңдеген адамдар, 10 миңдеген адамдар жашайт бул жерде. Бул жак спутникке өтүп кетсе болот. Илгери бул жактар таап эле. Силер көрүп жаткандай, бул жакта уже тротуар аттуу нерсе жок. Зато не пешком дейт, тиги Матис, биз дагы темир тулпар менен пешком эмеспиз. Бул жерде кассапкана окшойт, машинанын кассап. Мына адамдар чаңда келе атат. Бул жерде килем сатып атат. Ошого лесопилистер экен. Ана birazdan кийин азыр биз Байел базарына жетип барабыз. Ошконушта жашаган адамдар шундай чыгып, маршрутка такси күтүп турат. Эми мен Сузак районунун башкармалыгына ушул кайсы айыл өкмөткө карайт экен, бул Ырыскабы же Сузак айыл өкмөткө карайбы, ошолордун башчыларга кайрылат элем. Эми бир жылда дебейм, аз-аздан ушул жерге деле тротуар куруп койсоңор, элдер машинада эле жүрбөйт да, жөөдө эле жүрөт. Мына устаканалар бар экен бул жерде. Столойлар. Мектеп маалда бул жерде жаш балдар жүрөт. Мына мисалы. Ол заправканын жанында кетип атат жаш балдар. Кышта лайда басат. Жазда жаңда басат. Карапайым элдин жашоосу ушундай өтүп баратат. Так, мына Жалал Абад шаарына да жакындашып калдык. Азыр сол жагыбызда Байел базары башталат. Кытай базары, оптовый базары болуп ачылган эле бир убакта. Оң жагыбызда
Жалал Абадта эң биринчи круглосуточный магазин деп койсок болот. Дүкөн, азык кордо күнү түнү иштеген супермаркет мына дагы эле бар, дагы эле жакшы иштеп атат. Могул жактарды билесиңер, а? Сол жакта могул здание түш электе газондор бар эле, тротуар бар эле, стоянка бар эле. Азыр дүкөндөр салыныптыр. Стоянка бар экен, тротуар жок. Өткөндө тартып чыгарганымда тартпа, бул бир башкарманыкы, өтө күчтүү семьяны имараттары, бир нерсе болуп калбасын этем. Мен эмне жаман нерсе айтып атамбы? Мен болгону ошо дүкөндөргөрдү алдыга дагы ремонттуңарды бүт салып бүткөндөн кийин күмүрсөн кылып тротуар, эл баса турган кылып тротуар салып койсоңор, сонун иш болмок деген эле ойду айтып атам. Мен эмне мына азыр велосипедчи кетип атам, машиналар качан уруп кетет деген ойдо. Могу шаарга кирдик, мына тротуар жок дагы эле.